Туғандар, ассалаумалейкум. Мынакей, азыр мынау площадь Ильичадагы 4-чү выкатынан чыккандар туғандар. Мондай Енесай деген сонун чайканага келип калды туғандар. Бир сыра парковкаларын, анан иштерин сиздерге бир сыра көргөзө кетсем туғандар. Чайкананын территориясында почти бир 150дөй машина батат экен туғандар. Астына плюс аркасында могул жагына дагы бир 100дөй машина батат экен туғандар. 24 саат иштейт экен бул жер. 24 саат чайкананы мурун аты башкача эле, азыр башка бирөөлөр алып ичин сону кылып ремонт кылып тургандар. Вообще сону кылып койду. Карагандачы кире кандай сону. Биздин таксисттерге бул жерде тургандар чайы бекер экен. Айтып кеткендей эле 24 саат иштейт. Азыр кичине кирип ички интерьерлерин, сонун диван креслоларын бир сыра көргөзө кетейин дагы. И кабиналарын дагы кандай кылып койгон, кабиналарын бир сыра сиздерге көргөзө кетейин. Иштерин сону кылып ремонт кылып койду тургандар. Карагандачы. Кандай сону. Кабиналарын көргөзөйүн. Почти 300 адамга ылайык экен бул жер тугандар. Той маарекелер, башка нерселер болсо, ошол көргөзүлгөн номерлерге чалып, ушул жерге толук маалымат алып, ушул жерге келип, анымларды өткөзсөңөр боло берет тугандар. Бул жагы. Мынакей кабиналар. Бул жактарынан бери бүт ремонт кылдырдыңызбы? Мынакей карагандачы. Өзүнчө эле майбак го, бизнес класс го бул жак. Сонун кылып тур. Өтө уютно, өтө сонун болупту тугандар. Общий 10 кабина бар экен кыскасы тугандар. Азыр менюсун көргөзөйүн. Бул жак особый кабина экен, переговорный кабинет экен. Азыр менюсун бир сыйда көргөзө кетейин силерге. Мынакей. Именно килограммда бериле турган тамактарды айта кетейин тугандар бул жерде. Так, дымдама 1 килограмм 2000 рубль. Нан басты дейт 1900 рубль экен 1 килограммы. Плов 2200 экен. Заказной дейт 2800 экен мынакей. Девзирадан. Андан башка тамактары биз постоянно жейчү, бүт эле тамактар, бүт эле салаттар, бүт бардыгы бар экен тугандар. Эми основном ушу килограммда бериле турганы бизге кызык болгон үчүн ошонун баасын көргөзө кеттим тугандар. Ошондой. Кеттик анда видеону дальше уланталы. Тугандар, кыскасы бүгүн четвертке болгон ночь. Бүгүн өзү кечээ күнү шиналарды салдырып алып, сезгенде эле салдырып чыккан экен. Кар аралаш жамгыр жаап, погода өтө не то. Тасле салдырып алган экен деп атам. Колду Димитровка заказ алдым туганда, Димитров. Москвадан почти 80 километр алыстыкта жайгашкан, почти 2 саат жүрөт экен. Как раз 1 сааттык промокодум бар эле. Ошону сразу жетпей атып жактым. Как раз жаныман бериптир, 3-4 мүнөттүк эле жанында. Азыр деле аны 2 саатта канча коэффициент менен берди. Плюс-минус 5000-6000 барсам керек да. Ошондо деле 5-6 заказ менен 10.000 болот экен да. Димитровке обратно жол нормальный эле болсо, тезден келип калабыз Бөксөз шаарына. Лесная улицада Белорусский вокзалдын жанында жүрөм. Кечээ күнү комментарийлерди окуп карасам эле бүт эле Нургазы көчүңүз түссөң көчүңүз. Той, бүт нормальный бир комментарий жазган эч ким жок. Мен эми мага капа деле болбойм. Просто эми кечке эле көчүктү кысып жүрө бербестен анча-мынча бир нерсеге проба кылыш керек, бир нерсени көрүш керек тугандар. Пока бир нерсени пробуйт этип көрмөйүнчө эч нерсени билбейсиң. Ошондой тугандар. Так что пожалуйста, көчөң кысып отургандар отура бергиле. Просто эми когда возможность болуп атканда аракет кылыш керек тугандар. Ошондой. А так комментариңерге рахмат тугандар. Ошондой. Капачылык жок, эч капачылык жок. Жазганыңарга рахмат. Келип калдым клиентке. Мындан кирейин да. Радисонго кирет экен да. Здравствуйте. Так, едем Дмитров, да? Ага. Чекистка. Сейчас 40. Ай, красавчик. Дядька молодец. 1 саат 42 минут алып келдим, Димитров. Завершить. 5800 5886 рубль болду. Еще 1000 рубль чай берип кетти. Молодец. 1000 рубль чай берди. Таза.
6 zakaz. Yok bir yaktan işlemeydi bir daha tarif. 6 zakaz 9900 boldu. Belki 1000 so'm çay kotordu, bu 1000 so'm çay verdi. 6 zakaz men 12.000 boldu da. Çıkkanmaya çıkançı dili oldu değil mi mesela? 6 zakaz. Kaç? 3-4 saatli oldu. O da hem çıkkanım adile. Gettik hem şarı gözlüm. Şuğulda tayım bir yaktan süren o zakaz beribeydi. Şardan ulan tavız hem dalşı. Şeremetova'ga jetip geldim. Başta 1 saat degende jetip geldim. Kursağımı açıp kaltırap titrep zorga jetip geldim. Şeremetova'nı gireverişim. Tak onda yok. Короче, Kayıpsen çan oturdu Şeremetova'da. Geçki saat 9'dan 10 minut öttü. Проводник berdi biroq сразу эле. Так. Terminal S'dan zakaz düşüp atат. Girip эле 1.48 Kayıpsent менен. Так. Bu Angliçan'ı da apkel taşladım. Sentriga örttür. 2700 go, 2800 go. Şunda alıp geldim короче. Gidetes plus minus 40 minutda alıp geldim. Jet zakaz 11700 boldu. Şu 2000 so'm çayımız var. Moşni oldu. Az gempirimin iştegen jagına gelip kaldım böyle. Gempirimi alıp uyga jetkizip koyayım. Anam da şulantağız. Acaba su gittim mi? Çatı kalınırak yiyin olgan. Tuğanlar, продолжение следует. Geçe günü gençe müyük alıp gelip kalsam. Alıp gelip taşlasam. Bugün geçe günü kakras четверг bolup kalgan turбай. Bugün четверг bolup kalıptır jür. Aş kılıp bereyim bugün işe çıkpaly koy dep. Koy desem bolbay көңүлдөгүн aytat. Mayli ölübem geçsin dedim jür. Машина десек Ceylan'da деп. Ашты жеп, мынакей бүгүн пятница азыр машинаны жудуруп алып кече, тем более жана областка Дмитриевке барып келгенде машина өлүп калыптыр. Жудуруп алып азыр чыктым. Кечки саат 4 болду, линияга койдум буюрса. Пятница күнкү ишти да калабыз. Шулто менен 2 күндүкүн көрсөтүп калат дем. Кече күнү 7 заказ кылып, почти 14 миңге иштедим беле. Какой-то бир 4-5 сааттын ичинде элечи. Бүгүн көрөбүз туугандар. Анан эмне айтыга түшүнөсү туугандар. 100 миңге аз калыптыр. Келгиле тууганда. Почти 50-60% адамдар жөн без подписка көрөт экен да. Давайте келгиле кичине мындай поддержка кылып, кичине бири-бирибиздичи. 100 миң болуп калса, кана эми жанагы күмүш кнопка өрүп калса жакшы эмеспи? Баардыгыбыздын сыймыгыбыз болот алдагычы өзүнчө бир. Ошондой туугандар. Кетти кандай иште калат. Анаки, айтып атсаң заказ үчүн. Коэффициент жок экен бирок. Бола берет. Пачинди алып кете беребиз. Коэффициенти жок болсо деле кеттик анда. Так, Долгопрудқа келдім. 27 минут 1245 рубль. Нормально. Че? Без коэффициент, без ничего. Просто интересно Долгопрудтан бизнес-классқа обратно бери жоқпы дегенчи. Шоны ойлоп атам азыр. Аэропортқа өтүп кетсем дагы бир рейс. Шуулдаган бойдон. Дагы бир сонун жаңылык туугандар. Сентябрь дедим го, октябрдын 15-нен